Жай мезгилинде анармалдуу кар жаады. Санта-Катарина Бразилиядагы сууга барая. Анан кантип Аллахтын ушундай кырсыктарын, апааттарын кантип жабынга чыгара аласың? Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга жетип баруусу үчүн албетте лайкыңызды аябаңыз. Ошондой эле каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да басып кетиңиздер. Бразилияда бир катар региондор өлкө үчүн рекорддук эң төмөнкү температураны коюп, тамак аш азыктарынын баасы түшүп, тамак ооруп суук боло баштады. 29-iyul 2021 шаршембиден бери Бразилияда сууга барайы катталып, ушул күнү Кампо Гранде жана Флорианополис шаарларында температуранын төмөн рекордтору белгиленди. Санта-Катарина штатында 10дон ашык шаарда кар жаап, жергиликтүү тургундар бул укмуштуу көрүнүшкө суктануу үчүн жолго чыгышты. Рио-Гранде-ду-Сул штатында 30 шаарга кар жаады. Абанын температурасы 0дөн төмөн болуп кетти. Шаршембиде Бразилияда эң төмөнкү температура Сан-Хоаким шаарында катталган. Ал жерде -7-8 градус болгон. Жума күнү суук күчөп Порто-Алегре, Флорианополис, Куритиба, Сан-Паулу жана Кампо Гранде шаарларында аба ырайы -5 градустан төмөндөп кеткен. Антарктиканын суугунун толкуну Бразилиянын түштүгүн каптады. Рио-Гранде-ду-Сул штатындагы кеминде 13 шаарга кар түштү. Бир катар муниципалитеттерге тоңгон жамгыр байкалды. Ушуну менен видеоролигибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, Кыргызстаныбыз эле жакшы экен. Албетте бейиштей улуун Кыргызстаныбызга эмне жетсин. Ушул видеороликке бир дана лайкыңызды аябаңыз. Албетте басып, каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп коюңуз. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну сөзсүз түрдө басып коюңуздар.